экинчи суроо эле Кыргыз президенти Жапаров жакында Кытайга барат. Ошондо кайсы маселелерди көңүл буруулары мындай алдын ала айтылып атат. Анан Кыргыз-Кытай темир жолунун чыгылышына негизи Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу өзүңүздөр билгендей жакын арада биз ушул бирдиктүү компаниянын түзүлүшүнө кол койгонбуз. Андан тышкары меморандумга кол коюлган. Ушул үч тараптуу келишимдин алкагында ушул мега долбоорду ишке ашырарын. Андан тышкары ушул долбоорду ишке ашырардын алдында бирдиктүү бир компания түзүлөт. Ушул компаниянын алкагында иш жүрүп жатат. Иш жүрөт да. Азыркы учурда бардык тараптар өзүнүн акча каражат салымдарын кошту. Ошо ТЭБ иштеп чыккан. Азыркы күндө ТЭБ иштеп чыгып атат. качан берип калган? Эмки жылга чейин буюрса эметет. Бирок биз дагы аябай кызыктарбыз. Кыргызстан тарап өтө кызыкта. Ушул темир жолдун жакын арада курулушуна. Ошон үчүн биз ушул маселени ар бир жолугушуудан көтөрүп жатабыз. Жакын арада ошо официалдуу иш сапардын алкагында бир топ маселелер чечилет. Анын алкагында ошол жанагы жашыл энергияга басым жасоо, андан тышкары ошол содабыздын жүрүшүнө тоскоолдуктарды жоюу, өзүңүздөр билгендей Иркиштан Торгарт пункттарын кеңейтүү жана ошонун алкагында инфраструктураны оңдоо. Анткени өзүңүздөр билгендей азыр дүйнөлүк товар потоктун көбөйүшү күтүлүүдө. Биз ага өзүбүздүн инфраструктурабызды даяр кылып турушубуз керек. Ошол эки тараптуу сүйлөшүүдө ошол Кытай менен Кыргызстандын өз тарап милдеттенмелерин аткаруу тууралуу да сөз көтөрүлөт.